Быйыл эл катары шайлоо участкасына барып добуш берем деп кудуңдап турган Гүлмайрамдын ою ишке ашпай калды. Ал 24 жашта. Төрөлгөндөн бери төшөктө жатып, балдак менен басып калганына 1 жыл гана болду. Анын өз алдынча кадам шилтеши баары үчүн күтүүсүз болгон. Бирок өзү басып жатканына жетине албай турган кезде анын жүрөгүн ооруткан окуя болду. Шайлоо анын 6 саны амандарга тең эмес экенин кайрадан эске салган. Мне смущало то, что кечээ день тишины была, да, у нас. Анан мен жайында жатат деп эле келип мени бир күн алдын голосума алып кетишти. Я хочу, чтобы было как все. Мурда бирок алдыңкы шайлоолордо ошондой болгон да, воскресенье күнү келип, ошо белгиленген күнү келип алып кетишчү. Анан кечээ бир күн алдын келип, эмнеге мындай кылдыңар дедим. Мен вообще-то не ожидал, мен азыр бир жака кетейин деп аткам десем. Ушундай чечим болду, короче, шайлоо комиссиясынын ушинтип бир күн силердин алдыңа ашып келип. Мен деле кадимки жарандарда катары бир күн ойлонушум керек да. Мен деген кимге шайлайм андай мындай деп кичине возмущение кылдым. Эми все равно атай убар болуп келишкенден кийин кантип жок деп койсун туурабы. Анан шайлап койдум, но мен шайладым против всех. Гүлмайрам ушуну менен 3-чү ирет шайлоого катышып отурат. Партиялардын айрымдары анын добушун сатып алууга аракет кылган. Ал турсун, бизди шайласаң шайлоо участогуна унаа менен алып барып келебиз деген да сунуштар болгон. Только биз алып барабыз, только сиз бизге гана шайлайсыз. Андайлар болду. Анан мен жок дедим. Мен өзүмдүн укугума байланыштуу мага келип үйдөн алып кетишсин. Мен бурда деле шайлоого катышкам, келип менден үйдөн алып кетишет. Деп ошентип анан отказ бердим. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча, Кыргызстанда Гүлмайрам сыяктуу 155 миңге чукул майып жаран бар. Алардын 26 миңден ашыгы жаш балдар, калганы 18 жаштан жогоркулар. Башкача айтканда добуш берүү укугуна ээ. Майыптардын дээрлик бардыгы коомго аралаша албай, үйүндө гана капастагыдай күн кечиришет. Менимче жыл сайын шарттар өзгөрүлтүксүз эле. Себеби билесиздер, чанда эле эгерде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды үйгө келип алдын ала шайлоого мындай мүмкүнчүлүк түзбөсө, көп учурда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ошол шайлоо участогуна келе албаган үчүн эле добуш бере албай калат да. Каалоосу бар, бирок мүмкүнчүлүк жок келүүгө. Көбүнчө бул унаа менен байланыш. Үкөй Мураталиева көпчүлүккө таанылып калган жаш активист. Ал чектелген мүмкүнчүлүктөргө карабай ар кыл акцияларды уюштуруп, майыптарга шарт түзүү боюнча долбоорлорду ишке ашырып келет. Үкөй шайлоо участогуна келип өз добушун бергени менен майыптар үчүн шарттын жоктугу аны ойго салат. Жанына жүлөп таяган бирөөнү алып жүрбөсө, тоскоолдуктарды өз алдынча ашып өтүү кыйын. Азыр болсо көрдүңүздөр, мисалы үчүн мен ушундай шайлоо участок же дагы башка мекемелерге келгенде көбүнчө жүрүм турумда мага жаныма таяп жөлөгөн адам керек да, мисалы үчүн. Себеби көрдүңүздөр, ким анча-мынча начар базган адамдар болсо, көп учурда ушул мектеп ичи болуп атат да, көрөтастар полдору кафель. Мен тең салмактуулукту кармабагандан кийин мен үчүн шайлоого келгенден мурда дайыма канчалык мөөнөткө мен мисалы үчүн тура алам, отургуч жок болсо, чыдамым канчага жетет, эгерде тепкич болсо кимди жардам сурайм деп дайыма ушул ойлор тынчымды бербейт да. Кыргызстан Жогорку Кеңештин 6-чакырылышын шайлады. Буга чейин деле ушундай көйгөйлөр орун алып келген. Байкоочулардын баамында мурда майыптардын добуш берүүсү үчүн атайын шарттар түзүлбөсө да, аларды шайлоого каттоодо жеңилдиктер каралган. Быйылкы шайлоодогу биометрикалык маалымат топтоо усулу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин шайлоого катышуусун ого бетер татаалдантканын айтат майыптардын укугун коргоо борборунун жетекчиси Толкун Исаков. Быйыл өзгөчөлүктөр деген көбөйдү деген ойдон алысмын. Анткени өзгөчөлүктөр эмес, тоскоолдуктар тилекке каршы көбөйүп турган маалыбыз азыр. Биринчиден, негизгиси эле бул элде айтылып келгендей эле бул биометрика маселеси өтө чоң тоскоолдуктун бири болуп атат майыпты бар адамдар үчүн. Анткени өтө көп майыпты бар адамдар тилекке каршы биометрика тапшырбай калган учурлар болуп атат. Ал мисалы үйүндө отуруп алып атайы топтогон биометрикалык маалымат топтогон борборлорго барбай койгондон эмес. Биринчисинен ошол борборлор тоскоолдук пайда кылып, майыпты бар адамдар мындай оңой кире албаганына байланыштуу болгон биринчисинен. Экинчисинен жанакы ГРСтин мобилдүү тобу тилекке каршы майыпты бар адамдардын баарына барып маалыматын алганга жетишпей калгандыктан болду. Биометрикадан тышкары дагы кийинки тоскоолдуктардын бири бул
УИКтеги тизмелердин ичинде майыптыгы бар адамдардын тизмесинде жок болуп калган учурлар болуп атат тилекке каршы. Албетте эң негизгиси бул УИКтен тышкары добуш берген күнү болгондо, кечээки күнү. Ошого деген көп майыптыгы бар адамдар өзүнүн укуктарын билбей, 1-октябрга чейин кагаз жүзүндө өзүнүн арызын убагында бербей калганына байланыштуу добуш бербей калган учурлар көп болуп атат. Кыргыз коомунда майыптарга садака акча берүү гана адатка айланбаса, көп учурда кемсинтип карашат. Шайлоо жүрүшүндө майыптар үчүн атайын орун жок экенин, аларда башкалардай болуп тыгын элдин арасында кезек күтөөрүн көрүүгө болот. Казакстан сыяктуу өлкөлөрдө майыптар куру дегенде ушул күнү майрам көрсүн деп шайлоого атайын унаалар менен алып барышат. Ошентсе да Кыргызстандагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар тиешелүү шарт түзүлсө бүт нерсеге кудуретибиз жетмек деп илгери үмүт менен жашап келишет.